ушу жол көрсөтүп ушинтип келдик. Келгенден кийин жолдорду там это долгая история. Анан келдик иште бар. Калифорнияга келдик. Граница перешли, аякта дос бала Сафар деген встретил нас. Голливудтун эмесин көрсөттү. Аллея славы, анан корейский кухняга кирдик. 5 часов вечера зашли, и утром вышли. Я там валяюсь. Не, валяюсь в том плане от пара. О, барын жанагы месячный жолдо келаткан эменин барын жуудук. Депрессияны деп калды. Депрессияны барын сняли. И анан сразу сходу Вашингтон Ситиге учтук, самолетто отуруп. Аяктан направо сдали. Права эметип туруп, анан жолдон бир жигит машина алып туруп, анан 2,5 суток ехали до Чикаго. Абдан жакшы. Чикаго келдик, жашоо башталды. Всякое было. Здесь надо тамак аш жеш керек, таш керек. Албетте. Без этого как же? Как же, да. Анан уже туруп бир аккаунт алдык. Бир машина арендага алдык. Иштеп аккаунт жабылды. 5 күн без аккаунта депрессияга түштүк. Андай болду. То действительно иметь через Мексику прошел, я всех уважаю. Это сильные люди. С семьей келишти, они вообще молодцы. Ой, ушунча эмен расход болдук, ушунча жолду өттүк, столько риска было. Будем дальше медитировать. На вакыт өтпей, мына уже сейчас свой Uber, social work получил, свой Uber уже, теперь уже легче. Но там у меня младший братишка бар да, соседан келип, мурда чакырып аткан. Кел. Теперь не надо, не надо. Здесь, тем более через Мексику, а мягко это, акча с неба не падает, мягко трудиться. С утра до вечера надо трудиться, чтобы нормально жить, нормально выглядеть. Барын, мына сіздегі мындай жигиткенсіңер вообще, тетяқтан эле келаткан деле жаркырадыңар да. Я говорю, о, этот человек аланын ишкисинде. Мына эртең буюрса орозо кармайсыз. Анан бүгүн такой день вообще, большой праздник. Потому что астында баардык жаманга, баардыгыбызга Алла Таалам себеп бербесин. Алла Таалам тофик берсин, хидаят берсин, ушу Алла жолуна. Никто нам не поможет, никто. Канча впереди императорлар, канча президенттер, эмне болгон бир эле Алла сактайт, бир эле Алла. Кандай жолдордо келатабыз. Даже я вот такой маленький случай расскажу. В Мексико келгенде, там 2 месяца сидели ребята на узбеках. Я к ним попал, они 2 месяца, 2 дня. Келли, жигиттер, намазга өтөсө, мы намаз читали, а уже 2 месяца уже что-то устали. Давай начинаем. Весь намаз с утра до вечера, я просыпаюсь, смотрю, кричат, что такое, дату поймали. Машаллах. Потом второй, это Муталиб поймал, потом Мурат деген жигит. Он тоже 2 месяца с лишним тоже. Ертеси ал кармады. Потом ребята сбежались, говорят, давайте, ребята, это. Мы аксакал келди, намазга жылап, что-то это. И мы втроем, бир поручитель, эметип алып, втроем. Үчүнчү күнү биз кармадык. Вообще Алла Тааланын кудурети кандай. И легко сюда заехали. И здесь баарын ырыскы Алла Таалам берип атат. Мына машинени алдым, машинени Алла Таалам берип атат. Живем. Кушай, мына ырыскыны карачы, чачып атат Алла Таалам. Туура айтасыз. Просто его баары эстеп, мына азыр орозо келип, орозо кармап, Алланы улуктасаңар, баары болот. 2 күнүн бактылыгын динге койгон дейт Алла Таалам Куранда. Ошон үчүн биякта эч кимибиз калбайт. Мына балдарыбыз, неберелерибиз, баарыбыз тияка кетебиз. Баарыбыз. Здесь никто не останется. Ошон үчүн тияка барганда ошо акыретке белемдеш керек да. Вот это самое главное. Мен сиз менен сүйлөшүп жатып, сиздин аябай эркиңиз күчтүү, бул ааламга ушундай бир кылычтын мизиндей курч экениңизди сездим. Бул кайсыл мындай бир источниктен келип турат сизге? Аябай ушунчалык бир сөз менен айтканда жеңилбес, өчпөс ушундай бир энергия сизде жашайт экен. Бунун себептери эмнеде айта кетсеңиз ошол жөнүндө дагы. Себептер, мына мен чын айтса, мыякта динде болсоң, динде болсоң. Америка это именно шайтандын уюгу, чоң шайтандар.
Мыякта баары шайтандар. Биз мына байкап атабыз. Канчалар жүрөт, мына басып чыгарып тастады. Они за нами бродят. Мыякта бизде 7 миллион болсо, алар 40тан ашык миллион. Жин шайтандар жаныбызда жүрөт. Анан ошон үчүн мына пятикратник деп коет. 5 намазга жыгылсаңар, вот оттуда энергия. Вот оттуда энергия. Алла Таалам күч берет, кубат берет. Мне 64 года. 64. А так, мындай эметип туруп, ден соолукту, көздү, баарын движение, сүйлөтүрүп атат. Караттырып атат, рызкы берип атат, баарын эметип атат. Сендей жигит менен, золотой жигит менен жолуктуруп атат. Карачы кандай Алла Таалам. Сен, ой, сизди тааныбайм мен. Тайтактан келип өзүңөр эметип атсаң, мындагы неспроста же. Баары Алладан. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат сизге дагы. Аябай данышман, данакер, кыракы, кыргыздын каймагындай, эң колоритиндей ушундай бир кандай гана сөздү айтсам сизге жарашкыдай. Анткени ушундай болуп бүгүн сизде ушундай сонун нурлуу адам, нурлуу замандын нурлуу адамдар менен көрүшүп турганыма мен Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анткени өзүңүз дагы, ички душаңыз дагы ошо менен бирге жашоого айкалышып, ушундай бир сонун керемет болуп турат экен. Анткени чындыгында кээ бир адамдар ушундай сонун бир эмоцияны байкайсың. Мен ойлойм, бул да болсо сиздин бир ушунчалык жашоого ниетиңиз түз, чыныгы жүздөр менен дегендей ушундай бир сонун бир эмоцияда жашайт экенсиз. Эми кыргыз элине бир-эки ооз сөз калып айтып коюңуз. Жаштарга эмне деген калып бересиз? Азыркы ушундай өсүп келе жаткан жаштарга кандай мотивация бере кетет элеңиз? Жаш жигиттер баары карап, мен всегда суктанам. В таком возрасте сюда приехать, как молодые, да? Кандай возможностьтер у них? Вот это надо использовать. Вот мыяктан иштеп, акча Кыргызстанга семьяларга салып, кандай вот Америкада жүрөт деген бар бактылуу адамдар. Канча адамдар келе албай атат. Туурабы? Канча адамдар. Туура айтасыз. А если силер мыяка Алла Таалам силерди алып келди, достойно жить. Я никогда не мусорите, мусор чыштабагыла. Мыякта бизде кыргыздар деп канча эл карап турат. Анан биз дагы өзүбүз таза кармап, жакшы кийинип, мусор чыштабай таза жүрүш керек да. Кыргыз деген кандай биздин кочевники, каяка барбасак мондай кафе турат. Карачы, кыргыздардын кафеси, зыңкыйган кафе, суктанасың, карачы. Кандай кафе? Ушундай кафеге келгенде, кадимкидей Кыргызстанга келгенде эме болосуң да, заряд получаешь. Питание, энергия и заряд какой. Кыргызча эмелер эметип турат, тамак аштар бар. Тамак аштар. Баары Алла Таалам берип атат. Ошон үчүн надо молодость свою беречь. Алла Таалам берди. Эмне үчүн сурайт да, мен силерге ушундай эме жаштык берди, как вы использовали, как вы финансы эметип атасыздар. Вообще Кыргызстан, я суктанам, молодцы. Такой кочевники. Алар везде осваиваются. У нас язык короче, тили кандай. Любой американский, испанский, английский. Бар тили, а башка улуттарга карасаңар тилери кызылып турат. Алла Таалам бизге мондай эме берди да. И рост, и все, и красоту, баарын берди Алла Таалам. Ошон үчүн жакшы жагынан эметип, жакшы жүргүлөр Америкада. Всех благ, всех имен. Алдыда ороза келет, ороза кармагыла. Рахмат. Абдан. Сизге дагы чоң рахмат. Ийгилик силерге, жумушуңарга, семьяңарга, чтоб силер процветали. И кандай жакшы жумуш жасап атасыңар. Элге жеткирик, мондай информация эметип. Это вы редкий человек. Вот силер дават кылып туруп кандай эме жакшы иш кылып атасыңар. Алла разы болсун сизге. Рахмат. Урматтуу замандаштар, оозунда сөзү бар, жүрөгүндө жалыны бар. Эң башкысы мотивациялык, жаштарга тарбиялык мааниси бар адам менен бүгүн жолугушуп отурабыз. Мен ойлойм, бүгүн ушу менен бүгүнкү Америкага жаңы келген байкебиз менен маегибизди аяктасак. Сиздерге баарыңыздарга ийгилик, жакшы, тынч болуңуздар, жакшы күндөрдө көрүшөлү, бар болуңуздар. Ийгиликтер.